Assalamu алейкум, урматтуу тез кабардын көрүүчүлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен көңүл буруңуздар. Бүгүнкү чыгарылышыбызда биз сиздерге $70.000 бир аз эле ырымына түшүрүлүп бериле турган, дал ушул артындагы 2 кабаттуу заңгыраган жалпы 8 бөлмөлүү, холл менен кошо эсептегенде 10 бөлмөлүү ушул үйдүн сатыла тургандыгын маалымдайбыз. Кайсыл жерде жайгашкан десеңиздер, Оштун четиндеги Кара суу базарыны жакшы билесиздер. Ошол легендарлуу Кара суу базарына 12 километр жакын Сарыколот айылынын центринде. Болгондо дагы Сарыколот айыл өкмөтүнүн мурунку имаратынын жанында жайгашкан ушул үй буйруса сатыкка чыкты. Кошумча курулуштардан мына киргенде сол тарапта 3 бөлмөлүү временкасы бар. Сөөрү тапчандары бар, суу светтери келген, асты стоячка болгон, гүлзарды көрдүңүздөр. Бул тапчандын артында тандыры бар, очок бар, жакшылыктарга буйруса кызмат кылат. Жердин аянты 4 соток. Сатыла турган баасын айттык $70.000. Кичине кеми болот, сүйлөшүү жолдору каралат. Бул кайсыл жерде жайгашкан, кантип барабыз дей турган болсоңуздар, анда мен сиздерге айтайын. Эгерде сиздер Кара суу базары тараптан келе жаткан болсоңуздар, Сарыколот айылынын центри, айыл өкмөткө бурулган поворотто Ырыс деген чакан жолдун боюнда дүкөн бар. Ошонун капталындагы жолдун өтсөңүздөр эле айланасы жашыл түстө боелгон ушул үйдү көрөсүздөр. Таш арык жактан, Ош өзгөнүн негизги трассасы Таш арык, Жарооз тараптан келе турган болсоңуздар, ушу Сарыколот айылынын центринде айыл өкмөттүн жанына келе бересиздер. Ошол эми туугандар, негизги трассага жакын, буйруса аурасы таза, адамды өзүнө тартып турган ак жолтой үй өз кардарын күтөт. Мен анда жүрүңүздөр, негизги кире бериш жайынан бир катар тааныштырып өтөйүн. Дарбазадан кирдиңиздер, кирип эле сол тараптан баштай турган болсок, бул жагы Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бул жагы жайкы олтура турган, эс ала турган бөлмө десек дагы жаңылышпайбыз. Узун турасы болжол менен 7-ге 380. Мунун бир аз сөөрү тапчанга окшотуп койгон. Жазында жаздай турган, сонун жерде панорамный терезе, бул жагы жыгач терезе. Атайын жанагындай шамалбак болсун, эс алсын, дем алсын, аба алмашып турсун деп ушуну коюптур. Анын жанынан бул жакка кире турган болсок, буйруса бул жер 3 очок тапчандын орду. Бирок азырынча 3 очок кыла элек. Сиздер 3 очокту ушул жерге жайгаштырасыздар. Мына ашкана эмеректерин жайгаштырасыздар. Ушул жерде тамак бышырып, нары бери жакшылыктарга кызмат кылат. Буйруса тамакты ушул жерден бышырып, бул бөлмөгө алып келип, ушул жерде столда кааласаңыз сөөрү тапчан кылып алып, ушул жерде тамактансаңыздар болот. Же болбосо ушундай эле жерге төшөк салып алып, дасторкон жайып, тамактансаңыздар болот. Акталган, сырдалган жакшы. Буйруса бул үйдү сатып алгандан кийин жакшы бир той аштарды, той марекелерди өткөрсөңүздөр болот. Туугандар, жагып атабы? Негизи мага жакты. Бул үйдүн айнек терезелери бүт бардыгы пластиктен экен. Пластиктен. Асты болсо жаңы стоячка болгон. Суу агып турат, достор. Бул жагы ажатканасы плюс отунканасы. Мынакей. Мына ажаткана. Наркы тарабында мына эшикти көрдүңүздөрбү? Ушул эшикти ачып наркы тарабына кирсеңиз, отун, көмүр жыйып койсоңуздар болот. Жакшы. Мына бул чай кайнап калды, чайды өчүрүп коелу, эме? Мынакей. Гүлзар кылсаңыздар болот. Мына суу чыгат, мына жерде өзүңүздөр көрүп турасыздар. Суу чыгат, кадимкидей пайдалана бересиздер. Бир жолу үйдүн ичине эми кирели, сыртындагы курулуштарды көрсөтүп коелу да. Бул жакта болсо тамактанып олтуруп эс алсаңыздар болот. Кеч жатып алсаңыздар дагы шабадада сонун шамалбак жерде жакшы уктайсыздар да. Тапчан, сөөрү, көчмө. Артында очок каналары жана көчмө очоктору жана тандыры бар. Жүрүңүздөр эми үйдү тааныштыралы. Үйдүн узун турасы 12-ге 12. Бурундолгон ошол темир эшик аркылуу кирип баратабыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Куттуу агыргө сиздерге насип кылган болсун. Бул кире бериш жайы, тамбур, коридор деп койсок дагы болот. Ичкерге кирсек, бул биринчи кабаттын холу. Экинчи кабатка бул жерге чыгып кетебиз. Анда бир четинен баштай берели. Мына тараптан баштайлы. Көрүңүздөр. Бул бөлмөсү универсал комната. Уктоочу бөлмө кылып пайдалансаңыздар болот. Эгер үй бүлөңүздөрдө улуу мундагылар жашаса, анда экинчи кабатка чыгып түшүп кыйналбастан ушул жерди уктоочу бөлмө кылып пайдаланса болот. Жакшы. Мунун узун туурасы болжол менен бир 4-кө 4.
бир терезелүү. Бул жагында болсо, бардыгы пол экен астычы. Ого, муну караңыздар. Бир ок менен 2 коен, 3 коен атып кетеличи туугандар. Бул зал конок бөлмөсү экен. Эмеректерди өзүңүздөр эмеректи эле жок экен. Анча-мынча мыналар сүйлөшөсүздөр. Панорамный терезе жол тарапты карап турат. Гипсокартон негизинде ар кандай формаларга келтирилиптир. Асма шамды люстраны орнотосуздар. Буюрса чек жее түшөт. Менин колумдагы ушу залдарга, конок бөлмөлөрүнө, кире бериш жайларга негизи эле ушу жерге мынтип таштап кое турган жер. Буюм экен. Муну ушул үйдүн ээси, кожойкеси, эжекебиз өз колдору менен токуйт экен. Баасы 2000 сомдон башталат экен. Кичинекейлери 1000 сомдон башталат экен. Чоңдору 2,5-3 сомго чейин. Жакыныраак келип тартып коюңуз. Мына. Бул кир жугуч жанагы стиральный машинага салсаңыз деле эч нерсе болбойт экен. Түрлүү түмөн мына. Алыңыздар. Заказ аламын. Ой, заказ мага чалыңыздар деп туруп ортомчу болуп сатып 500дөн уруп коеюнбу? Эженин мээнети бар экен чындыгындачы. Мээнети бар экен, талантын шыгын там бердим. Бул экинчи зал, конок бөлмөсү. Эжеке өзү азыр ушул жерде жашап атыптыр. Жатак бөлмөсү, тамактана турган жай, телевизору. Мына ушундай. Муну зал кылып пайдаланасыздар буйруса, мунун узун туурасы болжол менен бир 6га 4 размеринде экен. Эки тарапта тең мына терезелери камтылган. Жакшы, ремонтторун өзүңүздөр байкап турасыздар. Андан чыгып, бул жакка келе турган болсок, буйруса, бул ашканасы. Ашкана толук бүтө элек да. Каалагандай кылып ашкана эмеликтерин тизип, сонун кылып шарттарды түзүп койсоңуздар болот. Азыр заман өнүккөн. Бул 3г4 же 4,5га3 размеринде болжолду. Бул тепкичтин асты кладовка, буюмтарыңыздарды ушул жака сактайсыздар. Биз экинчи кабатка чыгып барабыз. Жакшы, экинчи кабаттан сиздерге сүйлөй турган болсок, экинчи кабат туугандар мына холл. Кире бериш жайы, холл, 2 терезеси камтылган, гипсокартон негизинде ар кандай формаларга келтирилген. Андан кийин биз оң тараптан баштай турган болсок, бул жагында мына ата-эне уктоочу бөлмө же детский комната кылып пайдалансаңыздар болот. Уктоочу бөлмө, эмеректер кааласаңыздар кетет, кааласаңыздар калат. Аны сиздер өзүңүздөр өз алдынча баалашасыздар. Бул ортолукта болсо, туугандар, душтун орду, бирок толук курулушу аяктай элек. Азыр ошо бут кийимдерди тизип койгон, бирок жанагы түтүкчөлөрдүн орду каралган. Кичине монтаж кылып туруп, душту орнотуп койсоңуздар болду. Бул болсо дагы бир чоң бөлмөсү, кааласаңыздар зал болбосо ата-энелер уктоочу бөлмө кылып пайдалансаңыздар болот. Жакшы туугандар, анча-мынча эмеректерди сүйлөшө бересиздер. Андан кийинки бөлмөлөргө бет алабыз. Бул экинчи кабаттын коридору, кийинки бөлмө дагы чакан бир уктоочу бөлмө. Бөлмөлөр жаман көп экен, садиктей эле. Көп балалууларга раса сонун жага турган бөлмө экен да, тыпыйган. Айнек терезелерди көрдүңүздөр, бардыгы пластиктен, акталган, сырдалган бөлмөлөр. Жүрүңүздөр сыртка чыгалы. Акыркы бөлмөнү көрсөтө турган болсок, бул дагы чакан уктоочу бөлмөлөр. Мынакей. Негизи үй мага жакты. Мурдараак салынган, бирок мурда мындай үй жок эсе. Менмин деген бир 10 жыл мурда менмин деген үйлөрдүн бири болгон экен да. Буйруса 12ге 12 2 этаж. Мансарт десең мансартка деле окшошпойт экен негизи. 2 этаж, жалпы 10 бөлмөлүү ушул үй сиздерге насип кылган болсун. Агарыңыздар көгөрүңүздөр, өнүңүздөр, өсүңүздөр, жакшылыктар, тояштар өтсүн. Мен анда бул чыгарылышты жыйынтыктадым. Ээсинин номери экран астында калтырган, өзүңүздөр чалып байланышып келе бересиздер. Мечит, мектеп, ала бакчаларга жакын, суу свет келген, интернет кабелдер, түнкү жарыктандыруулар орун алган. Трассанын боюнда 20 метр чыксаңыздар, трасса достор. Бул жакы Кара суу базарына кетесиздер, бул жагы Ош өзгөн трассасына чыгып кетесиздер. Таш арык аркылуу, Жар ооз аркылуу. Ошол эми ээсине чала бересиздер, документтери так. $70,000 бир аз кийими бар. Сүйлөшүү жолдору каралат. Аманчылыкта жолугушканча.